Биздин телеканалга Алан Бүдүн айыл өкмөтүнө караштуу болгон аймактан жер тилкелерин сатып алганыбыз менен жерге ээ боло албай жатабыз деген шаар тургундары кайрылды. Биз алардын арыз муңун угуп көрдүк. Мен атым Муса, Кыргызстандын жаранымын. Ошол Бишкекке үй салайын деп, бала бакырага өзүмө үй салайын деп ошол жер алгам. Мурунку Алан Бүдүн району азыркы Свердловский району болуп калды. Мурунку Алан Бүдүн айыл өкмөт азыр болсо Алан Бүдүн МТУ болуп калды. Ошол жерден жер алганбыз. Мурда Чүй областына карачы, азыр Бишкек шаарына карап калды ошондой. Ооба, мурда Чүй областына карачы, азыр болсо Бишкек шаарына карап калды. Ошол жерден жер алганбыз. Андан бери 2017-жылдан бери канча жыл өтүп кетти. Жерди эмне максатта алгансыз? Үй салайын деп, бала бакыраны ошол жерге окутайын, иштейлик деп өзүбүз. Айылдагылардын келген көйгөйүн эле ошол да. Айылда жумуш жок, шаарга иштейлик деп келебиз. Бул биринчиден. Экинчиден, балдарыбызды окуталык деп. Балдарыбыз кичинекей, балдарыбызды окуталык деп. Анан ошол таристе келгенбиз. Ошол таристе келип, ошол жерди алып, жерди берип атканда жерди көргөнбүз, ал жердичи. Андан бери 2017-жылдан бери канча жыл өтүп кетти. Бизге ана тиет, мына тиет деп баягы убадалар берилди эле, ал аткарылган жок. Мына ушул турган адамдардын бири да жер алган жок. Бирок жер алыш үчүн акча бергенсиздер. Жер алыш үчүн биз акча бергенбиз. Кадимкидей эле Агордо 3, Алато 3 окшоп эле ошол малда ошондой эле болчу. Акчаны кимге бергенсиздер? Ортомчуларга. Ошолорго бергенбиз. Анан ошол убакта ошондой эле болчу да. Ошол убакта тетиги салып аткан азыр кызыл китебин алган, мунапс аркылуу алган адамдардын көбү эле ошентип алган. Биз эле ошентип эле алганбыз. Жерди көрүп эле, акчаны берип эле үй салабыз деп алганбыз. Анан кийин ошол жерди да алган жокпуз. Мына ушул убакка чейин мына ушунча адам келет. Азыр ошол акча, сиздер акча берген адамдар кайда өзү? Алар Кыргызстанда эле, Бишкекте эле, Кыргызстанда. Алар эмне деп жооп берип атат сиздерге? Алар жер тиет деп жооп берет. Барган сайын ушинтип жооп берет. Жер тиет, ана бүтүп атат, муна бүтүп атат деп жооп берет. Бирок сиздер ушул күнгө чейин жер ала элексиздер, Ушул күнгө чейин биз жер ала элекпиз. Анан биз инстанциялардын баарына кайрылдык. Биздики мындай болгон, биз биринчи баягы эл катары эле баягы мунапска кирген адамдар катары эле митингке чыкканбыз. Көп адам чыкканбыз, андачы аябай көп чыгып, ушул Алато аянтына чыкканбыз. Алато аянты эмес, мурунку Ак үйгө чыкканбыз. Ак үйгө чыгып, анан ошондо бизге адамдар келип беришкен. Жогорку инстанцияда адамдар келип, Гамшумоодон келишкен, министерстводон келишкен, областтан келишкен, депутаттарга чейин келген. Силер кайсы көйгөй менен каяктан чогулдуңар? Ушундай көйгөй менен чогулдук. Болду, чечип беребиз деп. Силерди мыйзамдаштырабыз деп баары айтышкан. Буга бир себеп бар экен, силер көп экенсиңер депчи. Ошон үчүн силер мунапска киресиңер деп баары бир ооздан айтышкан. Кийин биз күтүп калдык, биздин муну мыйзамдаштыра турбай деп. Ага жараша биз балдар чуркап, мыйзам долбоорунда даярдадык. Ошол жерди жөн эле мындай эле бизге жер бер деп койбостон, ошо мыйзам долбоорун даярдадык. Бизде даяр мыйзам долбоору турат. Ошо немеге жарашачы. Анан Ажоовдун президентибиздин келип ошо элдин көйгөйүн чечип атканын көрүп эле тынчып калдык. 100 жылда бир келет мындай адамдар. Убагында Жусуп Абдрахманов келген. Андан кийин дагы чоң чыгаан инсандарыбыз келген. Эми болсо элдин көйгөйүн чече турган бир адам келди. Болду, биздин кармана турган адамыбыз бар деп анан тынчып калдык да. Баары бир ооздан айтып атпайбы, мыйзамдаштырабыз деп. Болду. Биз законду бузбайбыз, митингке да чыкпайбыз, эчтеке да кылбайбыз, эч кимден эч нерсе талап кылбайбыз. Себеби биздики мыйзамдаштырылган тат деген неме менен баарыбыз ушул күнгө чейин тынч отуруп калганыбыз ошол. Жолсо биз эч жагы эле чыкмакпыз. Азыр сиз ошол жергиликтүү айыл өкмөткө барып кайрылып көрдүңүздөрбү? Эмнеге биздин жер берилбей жатат деп? Биз ошол жергиликтүү айыл өкмөткө барып чарчабыз, барбай деле калдык. Алар кандай жооп берип атат? Ал беребиз деп коет алар. Жакында берилет дейт. Барып чарчап. Ошондо азыр ушул жерде тургандар бар да жер көйгөй менен келгендер, Сиз канча учурдан бери жериңизди ала албай келесиз? Мен 2019 жылдан бери ала албай келем. Ат жөнүңүз ким? Мен Киргизбаева Гүлсина. 2019 жылы кимге акча бергенсиз? 2019 жылы посредникке бергем. Ортодо Алмаз турган. Мен Алмастан барып постановлениени алгам. Алмаз деген ким ал өзү? Алмаз деген ошол айыл өкмөтүнүн замы. Ошондо сиздер азыр жер алган айыл өкмөткө барып эле кайрылгансыздар. Айыл өкмөттөн эле жер алгансыздар, Айыл өкмөттөн барганда ошол акчаны алгандан кийин мен Алмазга киргенде 10 күндөн кийин аласыңар деген. Азыр ортомчу деп жатпайсызбы? Ошондо ортомчу ким ал? Айыл өкмөттөн тышкары иштеген дагы бир башка адамбы? Дагы бир өздөрү прямой акча алган эмес, через кого-то кылып алган. Мен ошол баланы бирок жетелеп келип, тиги немде бар, распискасы да бар. Алып келип расписка жазып бер деп, кимден алып бересиң кагазды деп жетелеп кирип, не кылганда ошо Алмазга алып кирди. Алмаз менен сүйлөштүк. 10 күндөн кийин аласыз эже деди. Анан алып барып жанагы посредник бала жерди да көрсөтүп берди. ШП 14төн аласың деп.
Сиз да ошондой көйгөймөн келгенсизби? Ооба, биз дагы ошондой эл менен келдик. Аты жөнүңүздү айтпасыз? Менин атым Көчөрбаев Төлөгөн. Биз жер алганда мындай болгондо айыл өкмөткө бардык. Мен Лалафодан карадым, жер сатылат деп, анан байланышып эле неметсек айыл өкмөткө келдим. Айыл өкмөткө келгенден кийин Аскар деген Айыл өкмөт болгондо кайсыл айыл өкмөт экенин айта кетсеңиз. Аламидин айыл өкмөтүнө бардык. Аламидин айыл өкмөтүнө баргандан кийин ошол жерден Аскар деген байке чыгып, мен айыл өкмөттүн шопурумун деди мага. Мен айыл өкмөттүн шопурумун, маалымат алып турган болсоң, жер боюнча жүр кабинетке киребиз деди. Алмаз деген байке бар экен, зам экен. Алмаз байкенин кабинетине киргенде чоң карта бар экен. Полный бүт архитектурный уруксаттары берилген. Ошол картаны көрсөтүп, мынчанчы контур, мынчанчы көчө деп, мага ошол жерден убада берип, 3 айдын ичинде колуңа тиет, кызыл китеп аласың деп мага постановление чыгарып берген. Ошол жерден анан келишим болуп, келишим түзүп, анан акчасын бергем. Жер алыш үчүн ошондо акчаны кимге, канча сом бергенсиз? Жер алыш үчүн Алмазга бергем. Алмаз ошол тиги немеге берем деди да магачы. Айыл өкмөттүн замына берем деди, анан айыл өкмөттүн өзүнө берем деп алган. Канча сом бергенсиз? 5000 доллар бергем. Сиздер дагы маселеңизди айтсаңыз. Мен Аты жөнүңүз? Нуржамал, мен дагы ушу айыл өкмөттө иштегем мындай. Анан Айыл өкмөттө иштеген адамга сиз дагы акча бергенсизби? мен Гүлежеге бергем. Ал ошо Гүлеже деген айыл өкмөттө иштеген. Айыл Ал иштеген. ким болуп иштеген? Налоговый жагында иштеген. Канча сом бергенсиз? Жер адиси болуп иштеген. Мен 2000 доллардан бергем. Канча күндө, канча учурда сизге жерди берем деген? деп айтышкан. Андан бери канча учур өттү? Канча убакыт өттү? 10 жыл өттү. 10 жыл болду. 10 жылдан бери жер албай Жер жатасыз. албай жүрөбүз ошентип. Ушул жерден берилет деп сизге мындай жок дегенде мына аянттын көргөзсө эле. Аянтын көрсөткөн, биз барып даже эмесин какканбыз. Чертаны какканбыз. Анан берилбей калды ошону менен. Ошондо азыр жаныңыздарда ушул жерден алдык, биз жерден кагаздар, документтер барбы? Жана постановлениялар бар. Окшош баарыбыздыкы. Ошондо бул жер берилет деген эле токтомбу болгону? Бул жер берилет деген токтом, анан картасы менен берген да. Анан берилет деген биз ишенип алдык да, баарыбыз эле ушу тургандардын баары эле көйгөйүбүз эле бир эле көйгөй. Ушул эле проблема. А баары айтылган мен ошол эле да, акча да бергенбиз, токтомду алганбыз да, чертежинен бери берген, картасынан бери көргөзгөн. Ал ошол жерге барып мындай үй курайын деп казып иштерин кылган эмессиздер? Только казыктарын кагып көргөзүлгөн. Ушул жерден аласыңар контур ушул жер депчи. Фундамент куюлган эмес. Фундамент куюлган эмес. Биз эми баягы законго ишенген киши болгон үчүн биз деген ишендик да, айыл өкмөтүнө ишендик. Айыл өкмөт бул государствонун кишиси туурабы? Өкмөткө тийиштүү эме учреждение. Ошондо азыр сиздерге берилет деген жерде эмне болуп жатат азыр? Ал жерде азыр жер айдалып жатат. Ийгин тала, Ийгин тала. Ал кимдики экенин сурап көрдүңүздөрбү? Ал жок, сураганда бул жер уже берилет деги айтылды да бизге. Биз эми каяктан билебиз? Бирок ал башка эле бир кишинин жери азыр, Эми ал кишинин кимдин жери экенин билет, бизден айыл өкмөткө тийиштүү деди, берилет деди. Мынакей күзүндө аласыңар, барып тамыңарды баштай бересиңер. Ошондо айыл өкмөт сиздерге ийгин талаанын эле жерлерин көргөзүп койгонбу? Ошол жерди көргөзгөндө эми биз ошондой түшүнүп калдык азыр. Анан жыл сайын чогулабыз, кайрылабыз, чыгып сүйлөйбүз. Эмеге да чыккан күндөрүбүз болду. Мына сайтка деле эмеге чыкканбыз, интернетке деле сүйлөпчү. Канча адам жер албай ала албай отурасыздар ушул жерде? Бул жерде где-то менимче 1200, 1300 деген адамдар барбыз да, 1400гө чейин. Бул эми акча берген адамдар бар. Колунда мисалы үчүн жөн эле мындай расписка менен берген адамдар бар. Акчасын алып убада менен берген адамдар бар экен. Бул жерде токтому жогалган адамдар да бар. Тургандардын баарын жалпы көйгөйүбүз эле бир эле. Ушу жерибизди ала албай канча жылдан бери мына 2016 башталган, 2017ден толук башталган да, 15тен башынан башталган 2015-16да. 2017ден баштап күр башталган. Анан баягы тааныш илик аркылуу айыл өкмөтүнө иштеген, мурун иштеген баягы посредниктер бар да, ортомчулар. Ошолор аркылуу акча алынган действительно. Алган токтомун берген акчаны алып туруп. Сиздер ошондо ортомчуларга акча бергенсиздер? Бергенбиз. Азыр ал адамдарга байланышып атасыздарбы? Кана биздин акчабыз, кана биздин жерибиз деп. Байланышканда айыл өкмөтүнө барып мына бүтпөй атат. Баланча жерге кайрылдык. Баланча жер менен ушундай ишибиз бүтпөй, документтерибиз бүтпөй атат. Анан ушундай шылт күткүлө, 10 күн күткүлө, 1 ай күткүлө, 2 ай күткүлө. 10 күн күткөндөн кийин 1 ай болот, 1 айдан кийин
эмелер депутаттар Бул жоопту сиздерге айыл өкмөт айтып атат ушундай айыл деп. өкмөт айтып атат. Күз болот, депутаттар эмеге каникулга чыгып кетет, анан иш бүтпөй атат. Ушундай ар кандай шылтоолор менен бизди ушул убакытка чейин алып келди. Мына азыр ушу мен эсептегенде 10 жылга жакындап. Бул жердин маселеси мындай. Жанагы жер биз алып аткан жерлер 81 гектар. Ал 4 тарабы тең айыл болуп калган жер да. 4 тарабы тең айыл. Блокада алып калган жер. Ал дальнейшем суга сельхозугодийге жарабайт. Себеп деген айыл сугарса астынагы айылга суу каптайт. Ал жер эмеге жанагы Айыл чарба жарабайт. жүргүзгөнгө болбойт. Айыл чарба жүргүзгөнгө болбойт. Тем более 27 гектар деген жер расширение села деген заключение бар 82 жылкы. Ал жер болот. Жанагы эме 33 гектар болсо жанагындай сугарса астындагы чоң айыл бар садовой деген илгерки айыл. Ошол айылга суу каптайт. Анан жанагы бизде жанагы жерде мен ошол жерде жашайм да. Ошол жерде ачык эле бирөөнүн участогунун жанына вагон коюп алгам. Ошол вагондо жашайм. Ошол жерде күтүп 4 жыл болду күткөнүмө. Ошол жерде жанагы жерде 600төн ашык миңдей түтүн жашайт азыркы күндө. Мектеби жок, садиги жок. Бир соц объектиси жок жашап атат. Бүттү шаарга чыгып атат. Ошол жана жерлерди элге таратып, ошол жерге мектеп кылып, ошол жерге садик кылып, ошол жерге мечит жанандай соц объектилер курганга мүмкүнчүлүгү бар жер. Ошондой план түзүлгөн өз башында. Ошо план негизинде эле анан жекесине бизге беребиз деп обещать этилген буларга, эмеге элге. Ошол жерди документин бүтүрүп бергенге жардам бериш үчүн президенттен суранабыз деп ошого келгенбиз бүгүн. Улуттуу президент, ушул маселени бүтүрүп жардам бергенди суранабыз. Себеп деген бул көп жылдан бери маселе. Бу жерде маселебиздин 4 сотук жер алып биз ошол жерде жашайлы деп, ошол жерде мамлекетке салымыбыз кошолу деп, кыргыз элинин өнүгүшүнө салым кошолу деп ошол жерде келгенбиз. Ооба туура, биз ички мигрантпыз. Ички мигрант болгондон кийин биздин да көйгөйүбүздү карап койсоңуз. Себеп деген биз ошол Ишек шаарынын чекесине келип жашап, үй бүлө күтүп, дальнейший өмүр сүргөнгө биз да укуктуубуз деп ойлойм. Урманбетова Анаргүл, ушул 15 жылдан бери ушу жер ала албай жүрөм. Кызыма шаарга келгенде кызыма келип жер алдым эле. Мына поставлениясынан бери берген. Айыл өкмөткө ушул берип коюп, же акчадан жок, жерден жок. Жерден жок отурабыз. Мына кызым ушул жанталашып эмеге процентке акча алып өткөзгөлө $3000 алганбыз ошол жерди. Кызым ошол айласы жок, ошол акчадан кутулуш үчүн Россиялады, ар жак бер жак болду. Кыйналды кызым жаман ортодо. Мына эми жерибизден жок, эмеден жок. Ошо бизге гуйла деген эмеге $3000 колубуз менен карматып коюп, мына эми бутубуз менен азап жеп атабыз. Шуркап жүрөбүз. Анан балдарым, неберелерим мына бүт барлар өз-өзүнчө балдары үй бүлөлүү болду. Эми кызымды жанга такыр алып отура албайт экенсиң да. Эми ажообузга кайрыларбыз. Ушул ишибизди карап берип койсоңуздар, ушу сизге эле ишенип турабыз. Колуңуздан келишинче ушу карапайым элге жардам берип койсоңуздар, мына ыйлап ичиде болуп, ушул жерден эмнелер ичиде болуп, сизге үмүтүбүз чоң болуп турат азыр. Мен Талгарбекова Нурулумун. Ушу Аламидин районунан азыркы Свердлов районуна карады күн жок, Эмту Аламидин Эмту болуп калды. Ушул жерден жер алабыз деп эл косколгондо биз да кошо косколуп сураган тыйындарын берип, аябай сүйрүү кубаныч менен ушул жерде алабыз деди. Колубузга кагаздарын берди, постановление. Айыл өкмөткө барып алгансыз бул жерлерди. Айыл өкмөттүн кишилери кадимкидей эле законго таяп, мына аласыңар чечилип атат деди. Аябай кубандык. Анан кубанып барып эле баарыбыз акчабызды көтөрүп чаап эле жеткенибиз, жетпегенибиз болуп эле басып жыгылып калдык. Ой, аласыңар мынакей бүтүп атат деди. Ана мына деди, эң аягында болбой атат, жерибиз Ленин районуна карап калыптыр. Биз кайтарып алгантабыз, күтө тургула деди. Аябай күтүп жатып калдык бул жерден. Анан барсак эле эмиси эле сүт эмиси эле кайта кетирген. Канча жыл болду ошол жерди алгандан бери ала албай жатканыңызга кайра? Меники боюнча 10 жыл тегерек болуп калды эле. Ал балдарым кайта аял деген балага жер алып берем десек, ал аял алып балалуу болуп эле ар кайсы жерде квартирада жүрөт айланайын. Мына ошентип эле көйгөйүбүз чечилбей эле улам эле бир жерге барабыз. Сотко кетти, сот чечти, сот карап атат деп коет. Өйдө жакка бардык, чуркап атабыз, карап атат, чечилет мына дейт. Ошо менен ушул жакка чейин келдик. Акчаны жер алыш үчүн кимге бергенсиз? Ой, акчаны ошо эмне дейм, жанагы замы ошо күтпөдү, Алмаз дегенге бердик.
Бергенде сизге мындай жер берилди, мындай чек, бир нерсе кагаз бергенби? Чек бербей эле жанагы сразу эле эмесин чыгарып бербей эле, постановлениесин чыгарып ошону берген, бергенден кийин биз кубанып калдык да, чектин эмне кереги бар? Эме түшүргөндө эле каз жаздырып алат го. Аны да жаздырып алган эмеспиз. Болду, постановление бергенден кийин сүйүнүп калдык. Тийди колубузга деп эле. Колуңузга ошол постановление бергенден канча учурдан кийин сиздерге жер тиет деп айткан? Ой, бир жумадан кийин алып барып көрсөтүп, бул жер деп касык кагып а жерден дагы. А жерге сүйүнүп отуруп майлаганбыз. Азыр ошол сиз казык кагып койгон жерде эмне азыр? Эми азыр а жерде айдоо жылда эле бүгүн быйыл эгин айдалып калыптыр. Эндиги жылы аласыңар дейт. Эндиги жылы түшүм жыйналып бүтсүн, тебелебей тургула, соңдук жылы аласыңар дейт. Мейли анан бул кагазды турат. Алабыз да деп эле анан жүрө бердик. Момун экөөбүз тетиги ак ордо эмедегидей эле басып жыгылып чатыр тигип жатып алсак алмак экенбиз, Анан кой законду боюнча болсун. Тем более айыл өкмөттөн алып атсак, өкмөттүн кишилери берип атса деген ток бейил менен жүрдүк да, туурабы? Бул маселе боюнча Бишкек шаарынын Свердлов районунун акими Капарбек Адиев мындайча жооп берди. Бул сиздер көтөрүп аткан маселе, бул көптөн бери чечилбей келаткан маселе. Бүгүнкү күндө ошо Аламүдүн эски Аламүдүн районго караштуу Аламүдүн айыл өкмөтүнүн аймагында ушундай бир чечилбеген көйгөй көптөн бери келатыптыр. Президент жарлыгын алайык, бул Аламүдүн айыл өкмөтү 24-жылы АТР алкагында бүгүнкү күндө ошо Бишкек шаарынын Свердлов районуна карап калган. Анан бул жарандар бизге келип кайрылган, бир канча дагы кайрылууларды жасады. Бул боюнча биз төмөндөгүдөй маалымат бере алат элек. Булардын материалдарын биз тактап көрдүк. Ошо мурунку болгон документтерин, архивдик материалдарын көтөрүп көрсөк, бул 2009-жылдан бери чечилбей келаткан көйгөй маселе экен. Бирок мындай караганда кээ бир жерлерине келгенде бул мыйзамсыз дагы ичинде көрүнүштөр бар. Биринчиден бул жарандар айтып атат, ошо колунда буларды убагында ошо 2009-жылы Аламүдүн айыл өкмөтү тарабынан жеке турак жай куруу үчүн токтом чыгып, жер тилкеси бөлүнүп берген экен ошо 4 сотукта. Муну ар кандай маалымат боюнча бир ошо миңдей токтом дейт, андан көптө да деп айтып жүрөт. Бирок биринчиден эле ошол токтомду берилгенде биринчи мыйзам бузулган. Баягы бул жерлердин баягы жердин түрү боюнча бул айыл чарба багытындагы жерлер. То есть жеке турак жай куруу үчүн бул жерлер трансформация болуп, калктык морчун жерлерине өткөрүлүш керек эле. Бул мыйзам аткарылган эмес. То есть айыл чарба жерин ошо боюнча эле убагында ошо Аламүдүн айыл өкмөтү тарабынан ушундай чечимдер, токтомдор чыгып кеткен экен. Андан кийин кандайдыр бир болгон, бир убакыт өткөндөн кийин 2018-жылы бул жерлер өзү негизинен башынан Лениндик айыл өкмөтүнө карап келген экен. Анан ушуну бир оңдойлу деген кандай эле бир иш аракеттер жүрүп, 2018-жылы Ленин айылдык кеңеш тарабынан бир катар токтом чыгат. Ошол жерде жалпы 214 гектар жерди Аламүдүн айыл өкмөтүнө мындай макулдашуу менен өткөрүп берүү жөнүндө ушундай чечимдерди кабыл алып, анан токтом менен оформить этип, токтомдорду чыгарышат. 3-4 токтом чыккан экен. Эми ал 2008-жылы чыккан 65-мыйзам бар. Администрациялык аймактык түзүлүшү жөнүндө деген мыйзам бар. Ал мыйзам негизинде баягы аймактык чек араларды өзгөрүү киргизүү бул компетенция негизинен баягы жогорку кеңешке берилген да мыйзам менен. То есть анын баягы өзүнүн регламенти бар. Ошо айылдык кеңештен биринчи чечим чыгарып, андан кийин айыл өкмөт, андан кийин мамлекеттик райондук администрация, андан кийин областтык администрация, андан кийин кыргыз өкмөтүнө киргизилип, ан жактан уже сунуш жогорку кеңешке киргизиш керек эле. Бул регламент сакталган экен. Ошо 2018-жылы бул иштерди башташып, бардык тепкичтеринен өтүп, уже Чүй областынан дагы уже кыргыз өкмөтүнө жолдомо кеткен экен. Ушул аймактык чек араларды өзгөрүү жөнүндө сунуштар киргизген экен. Бирок ал дагы белгисиз кандайдыр себептер менен өкмөттөн жогорку кеңешке бул сунуш жеткен эмес экен. То есть бүгүнкү күндө ал аймактык чек аралар өзгөрүү
киргизилген эмес. Бүгүнкү күндө Аламидин кадастрында бул жерлер Аламидин районунун Лейлин айыл өкмөтүнө тийиштүү деп эле чек эски боюнча эле турат бул жерде. Буга макул болбостон дагы бир жагдай 2021 жылы сентябрь айында ошол эле Лейлин айылдык кеңеш ошо мурунку 2018 чыгарылган токтомдорун өзүнүн токтомдорун жокко чыгарууга дагы чечим кабыл алып туруп, мурунку кабыл алынган токтомдорду ошо Аламидин айыл өкмөтүнө өткөрүп берүү жөнүндө жерлерде. Ошолордун баардыгын булар токтом менен жокко чыгарышат. Аламидин айыл өкмөтү муну менен макул болбостон булар 22 жылы сотко кайрылат. Ошо мурунку отмена болду деген токтомдорду баягы жокко чыгарсын деп. Сот булардын доо арызын канааттандырып, эки инстанциядан сотту булар доосу канааттандырылыптыр. Бүгүнкү күндө ошол Лейлин айыл өкмөтү чыгарган токтому, акыркы чыгарган токтому жокко чыксын деген. Аны жокко чыгарып, биринчи токтому күчүндө калып атат. Андан кийин дагы бул иш аракет кылып 2023 жылы дагы Аламидин айыл өкмөтү сотко доо арыз менен кайрылып, Лейлин айыл өкмөтү ошо чыгарган токтомун юстиция органдарынан барып, баягы каттоодон, расмий түрдө каттоодон өткөрүп, ал документтерге мына укуктук ченемдик статус документ берилсин деген доо менен кайрылып, ал дагы бүгүнкү күндө сот тарабынан канааттандырылып, ошол 2018 жылы чыккан Лейлин айыл өкмөтү тарабынан токтомдорду юстициядан катталсын деген чечим турат. Ал чечим күчүнө кирген, бирок тилекке каршы ал бүгүнкү күндө аткарылган эмес. Эми бул ишти аягына чыгарыш үчүн биринчи ушул аймактык чек араларды аныктоо процедурасын бир тараптуу чечиш керек. Андан кийин бул маселени кайрадан да караса болот. Бирок дагы эле бул жерде чоң суроо бар. Ушул 2009 жылы токтомдорду жеке турак жайга берүү болгондо, берүү токтомдор чыкканда, бул айыл чарба жерлери трансформация болбой эле токтом чыгып кеткен. Бул жерде суроо аябай көп. Ошондо бардык маселелер жанагы чек аралар аныкталмайынча ал жерлер жанагы сатып алдык деп аткан адамдарга берилбей турат. Эми бул маселени бир территориалдык, ошо административдик кайсы аймакка кирип аткан ошол жагы биринчи муну аныкташ керек. Андан кийин уже кийинки маселелерди караш керек. Толуктап кетиш керек. Бул жерде ошо 1000ге жакын токтом чыкты деп атат. Анын бир бөлүгү өз билемдик менен ошол айыл чарба багытындагы жерлерге трансформация боло эле өз билемдик менен турак жайларды салып алыптыр. Эми муну баягы биз билебиз, 22 жылы жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө жер мунапысы мыйзам чыккан. Ошол мыйзам алкагында булар көпчүлүгү мыйзамдаштырып алды ошол куруп алган үйлөрүн. Бирок баягы үйлөрүн салбаган адамдар бүгүнкүгө чейин ошол талабын коюп, ушул токтомдорду аткарышын талап кылып, бизге ошо жер тиркелерди ажыратып берсин деп жүрүшөт.